Саламатсызбы, Камила Абдыразаковна, биздин студияга кош келиптирсиз. Өзүңүзгө маалым болгондой, акыркы учурда биздин өлкөбүздө аялдарга жана жаш балдарга зордук зомбулук күчөдү. 2022 жылга салыштырмалуу расмий маалыматтарга караганда 36%га жогорулаганы дагы белгиленди. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз? Арыбаңыздар, Евразия Today сайтын ачыпсыздар, ишиңиздерге ийгилик. Оодо оолой бериңиздер, элге кызмат кыла бериңиздер. Албетте сиз айткан суроо эми бул албетте абдан актуалдуу маселелердин бири. Мунун баары келип туруп эле ошол үй бүлөлүк институттун бүгүнкү күнү биздин мамлекетте бир топ проблемаларды жаратып аксап аткандыгынын белгиси. Анан жана өзүңүз айтып өткөндөй, мына статистиканы да айтып өттүңүз, статистиканы. Зордук зомбулук, үй бүлөдөгү ырдык көрсөтүү, аялдарга болгон зордук зомбулук, балдарга болгон зордук зомбулук, мунун баары мына жылдан жылга бир проблемалуу көйгөйбөйдөн калууда да. Ошон үчүн биз мына жогорку кеңеште зордук зомбулукка каршы бир мыйзам долбоору экинчи окуудан өттү. Ал мыйзам долбоорун биз бир канча депутаттар инициатор болуп алып чыгып атабыз. Экинчи окуудан өттү. Бул буюрса мына комитетке үчүнчү окууга, анан чоң жыйындар залына чыкканы турат. Бул дагы эми биз мыйзам менен эле чектеп ошол маселелер зордук зомбулук токтойт дегенден алыспыз. Ал үчүн бизге жалпысынан коомчулук дагы, биздин кыргыз элинин улуу салттары дагы, мамлекетибизде алмустактан бери келе жаткан үрп адаттарыбыз, аялга баягы улууга урмат, кичүүгө зат дегендей, аялдын дагы өзүнүн орду бар, өзүнүн орду, баланын, үй бүлөнүн орду дегендей, ушул институтту биз кайра калыбына келтирүүнүн үстүндө биз чоң идеология жасалыш керек. Анан ошонун ичинде мына экинчиден жанагы жаш балдарга ырдык көрсөтүү, жаш балдарга зордук зомбулук, бул педофилдердин мына статистикасын карасаң дагы үрөй учат да. Экинчи мыйзамыбызды биз кабыл алдык. 23-жылдын аягында кабыл алынды. Мисалы, ал мыйзамдын эми негизги бир маңызы жөнүндө, мазмуну жөнүндө айтып өтсөм, мурунку ошол мыйзамда ошол өспүрүм, жашы жетелек балдарга ырдык көрсөтүп, жанагы сексуалдык ырдык көрсөтүү маселесинде буларды кылмыш кылган жаран 7 жылдан 12 жылга чейин кесилчү болгону. Аны өмүр бою кесүү биз абдан баягы жазалоону күчөттүк да. Экинчиси, ал мурунку мыйзамда ар кандай амнистияларга илешип эле алар чыгып кетишчү. Эч кандай бүгүнкү күнү биз кабыл алган мыйзамда амнистия жок. Үчүнчүдөн алар ошол педофилдер баягы психикалык жактан оорулуу деген справканы алып туруп эле ошол жазадан качышчу. Кылмыш жазасынан качып туруп чыгып кетишчү алар. Ал дагы азыр эгерде психикалык жактан жабыркаган оорулуу болсо, психик ооруканага жатып, дарыланып чыгып, кайра эле түрмөгө түшөт өмүр бою. Мына ушундай жаза. Анан кийин жанагы мөөнөтү өтүп кетти деп, мисалы, ошондой өспүрүм балдарга сексуалдык ырдык көрсөтүп, анан кылмыштан качып чет мамлекетке, мисалы, Россия, кошуна мамлекеттерге качып кетип 5 жылдан кийин келсе, бул мөөнөтү өтүп кетти деп, жана срок давности деп туруп эме кылып койчу да, аны кылмыш жазадан куткарылып калчу. Аны да алып салдык. Андан сырткары пробацияга чыга берчү мурда. Коомдук ар кандай баягы тартиптик жазалар менен эле пробация менен кутулуп кетчү. Аны дагы алып салдык. Андан кийин эгерде ошол кылмыш кылган жаран 60 жашка чыкса, ошо ал дагы 60ка чыкты, жашы туура келбейт деп туруп, ал да куткарылып кетчү да. Мына ушуга окшогон мурунку мыйзамдагы баягы бул жеңилдик сыяктуу эле да. Бул ошонун бардыгы алынды дагы. Ал ким экенине карабастан туруп, сексуалдык ырдык көрсөттүгү ал өмүр бою эркинен ажыратылат деген биз ушундай катаал мыйзамды кабыл алдык да. Эми албетте бул мыйзамды кабыл алганыбыз менен мына кабыл алынып, азыр мында ишке кирди мыйзам. Бирок ошого карабастан туруп, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыңыздар, коомчулуктан мына жакынкы эле күндөрү ошол сексуалдык ырдык көрсөтүүлөр биздин коомдо болуп атат. Андан сырткары бизде эми аялдарга болгон зордук зомбулук,
керек болсо үй бүлөдө эркектерге болгон ылдык көрсөтүү дагы эркектердин зордук зомбулук көрүүсү дагы үй бүлөдө бул статистикада көрүнүп атат. Булар жанагы баш калкалар жери жок болуп жанагы приюттарга барып, мына шаарыбыздын эле өзүндө Ош шаары, Жалал абадта, Бишкектеги жанагы борборлор бар. Ошолорго аялдар гана эмес, эркектердин дагы барып баш банник таап ошол жерде убактылуу болсо дагы жашаган статистикалар чыгып, бул үрөйдү учурат да. Мына мен бүгүн эле ошол эмгек эртең 28 апрелде эмгекти коргоо күнү деп биз дүйнөлүк эл аралык бул ошол коргоо күнү майрамдалып келет да. Кечээ күнү эле мына биздин коомдо дагы бир ошол ылдык көрсөтүүнүн түрлөрүнүн бири мугалимдерге. Мугалим аялдар дагы мына коомчулукта барып Сузак районундагы 5-мектептин мурунку директору болсо керек менимче. Ылдык көрүп коллективинен, ал жердеги өзүнүн жамаатынын колунан ылдык көрүп зордук зомбулукка кабылып, буга окшогон учурлар абдан көп катталып атат да. Үй бүлөдөгү эрди катындын ортосундагы ажырашуулардын статистикасын карасаң, бул дагы кишинин үрөйүнө учурат. Ошон үчүн биз бул жерде биздин ошол үй бүлөлүк институтту калыбына келтирели деп зордук зомбулук менен күрөшүүдөгү мыйзамдарыбызда бул үй бүлөнү ажыратып коюу эмес, ал жерде үй бүлөнү бекемдөө. Ошол баягы үй бүлөсүнө эгер күйөөсү аялына ылдык көрсөтсө, дароо эле алып барып камагыла деген маселе жок. Ал жерде биринчи кезде пробация, жанагы күч түзүмдөрүнүн түрлөрү, бири экинчисине мындай бул мыйзамдын негизинде булар түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Аялына дагы, күйөөсүнө дагы коомчулук жардамга келип, булардын үй бүлөсүнүн бузулуп кетпешинин алдын алуучу мыйзам да биздики чынында эле. Анан эгерде такыр эле болбой баратса, анан кийин ошол бир айдан 3 айга чейинки мындай кичине кылмыш жазага тартылуу жактары бар ал жерде. Бул дагы жазаны күчөтүү жагы бар. Такыр болбой калганда, бирок камалганга чейинки жолдор бар. Тиги профилактикалык иштер, психологдор иштейт алар менен, үй бүлөсү менен, күйөөсү менен дагы, аялы менен дагы белгилүү бир мөөнөттөрдү берет. Экинчи окуудан мыйзам долбоорубуз кабыл алынып атат. Эми Кудай буйрса, ошо быйылкы жылы ал мыйзамда кабыл алынып кала турган болсо, бул дагы бир биздин ошол коомдо үй бүлөнү сактоодо бир өзүнчө бир өбөлгө болуучу мыйзам деп эсептейм мен. Бул мыйзамдардын демилгечилери кимдер? Мен жана сиздерге айттым го, сексуалдык ылдык көрсөтүү, жанагы педофилдерге каршы күрөшүүдөгү мыйзам долбоорунун авторлору бул дагы бир топ депутаттарыбыз, Марлен Маматалиев баштаган. Мен дагы ошол мыйзамдын соавторлорунун биримин. 10 чакты депутаттар, 10дон ашуун депутаттар барбыз. Ал эми үй бүлөнү сактап калууга жардам берүүчү, көмөк көрсөтүүчү мыйзамда дагы Динара Шымына баштаган бир топ депутаттар барбыз анда дагы. Жакшы экен. Сиздин оюңузча бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, зордук зомбулуктун аягы тыйылат деп ишенесизби? Же балким бул мыйзамдардан тышкары дагы бир кандайдыр бир коомдук иш-чараларды же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү замандай талап болуп жүрбөсүн балким? Албетте, бул мыйзам менен гана биз мындай чекит кое албайбыз. Бул коомдун көйгөйү, жалпы улуттун көйгөйү болуп атпайбы? Биз былтыркы жылы эл аралык конвенцияга кирдик. Мына быйыл президентибиз кол койду. Биз бир жыл бою талкуулап конвенция 190 деп ошол эл аралык конвенцияны биз жогорку кеңештен бир жыл бою талкуулап ратификация кылып бердик. Ратификация кылып ошол эл аралык конвенцияга биздин Кыргызстан дагы кирди. Бул жерде ошол бирден бир негизги маселелердин бири конвенцияда адам укугун коргоо. Адам укугу бул эми биринчи адам укугу турат да. Анан ошол конвенцияга киргенден кийин бүгүнкү күнү ошол социалдык өнүктүрүү министрлиги ошол конвенциянын негизинде бир канча мыйзамдарды иштеп чыгыш керек. Азыр жумушчу топ түзүлгөн өкмөттүк деңгээлде. Анан ошол мыйзамдардын үстүндө иштеп атышат. Эми мыйзам менен гана маселе чечилип кала турган болсо, бул мен ойлойм ошол абдан эле жакшы болот эле. Мыйзам аткарылыш керек, мыйзамдар. Бирок мыйзамдан сырткары дагы биздин ошол коомчулукта аксакалдар комитеттери бар, аялдар комитеттери бар, жаштар комитеттери бар. Анан акимчиликтер, мына социалдык өнүктүрүү министрлигинин бүт жерлерде социалдык кызматкерлери бар. Ушул коомчулук жалпыбыз жапырт күрөшүшүбүз керек.
биз улуттук каада салтыбызды, үрп адатыбызды биз мындай чоң курал катары колдонушубуз керек. Бизде баягы бул гендерлик теңчилик деген бизде баягы алмыстактан бери келаткан аялга болгон сый урмат жогору. Аялды антип тепкилеп, ур токмокко алып, зордук зомбулук көрсөтүлгөн эмес аялга. Дайыма өзүбүздүн ошол үй бүлөдө күйөөнүн орду, аялдын орду, үй бүлөдө канча үй бүлө бекем болуш үчүн кандай мындай бир үрп адаттарыбыз бар. Ушунун баарын биз баягы сактап калышыбыз керек да. Эми жалпы коомчулук күрөшүшүбүз керек бул маселе мененчи. Демек бул жерде сиздин оюңузча биздин каада салт нарт маселебиз дагы өзүнүн ролуну бере алат деп ойлойсуз, Эми албетте бул эми биз баягы дүйнө жүзүндө эми бир эле кыргыз мамлекетинде эмес мындай зордук, зомбулук, кыдык көрсөтүү жана харасмент деп коет. Бул мындай кечээ эле канатташ кошуналарыбыздан да көрүп атпайбызбы? Мына салтанат деп, салтанат мыйзамы деп мына азыр коомчулугу төбө чачты тик тургузган окуяга укмуштай талкуу, мамлекеттик деңгээлде чоң талкуу болуп атат. Биз эл аралык стандартты, эл аралык мындай баягы үй бүлө институтундагы тажрыйбаларды да эске алышыбыз керек бул жерде. Мисалы, биз ошол 17-жылы мен Иран мамлекетине барып, ошол жерде дагы биз баягы парламентинде мен анда баягы 17-жылы коомдук ишмер катары кошулуп калдым бир чоң группага. Бир 20-га жакын ошол лидер айымдар, коомдук ишмерлер, аялдар барганбыз Иранга. Анан ошондо парламентине барып, булардын социалдык министрлигине барып, президенттин социалдык маселелер боюнча вице-президенти менен жолугушуп, анан ошол жерде алардын мыйзамдарына кызыктым мен. Балдарга жазылган мыйзамдары, аялдар үчүн, үй бүлө үчүн жазылган мыйзамдарын көтөрүп карадык да. Бул ошол биз абдан мындай үй бүлө бекем экен аларда. Дээрлик ажырашуу жок санды экен да. Алардын мыйзамдары өтө катаал экен. Өтө катаал. Анан аял кишинин укугу керемет корголот экен алардын мыйзамдарындачы. Анан бизде эми ассоциация болуп, баягы кээ бир мамлекеттер жөнүндө маалымат, мындай көз караштар башка мамлекеттер жөнүндө дээрлик мындай кээде ар кандай туура эмес маалыматтар болуп калат, көз караштар болуп калат экен да. Мен ошол мамлекетке барганда көрдүм. Ушулардын мыйзамдарында абдан бир үй бүлөгө болгон катаал мындай мыйзамдар бар экен. Үй бүлө дээрлик ажырашуу болбогон. Анан эми биздин мамлекетибиз дагы чынында дүйнө жүзүндөгү ажырашуулардын статистикасын карап көрдүк. Биринчи биздики дагы ушу алдыңкы катарлардын бирине кирип калып атат да. Бул 5-6 орунда болуп калып атат үй бүлөдөгү ажырашууларчы. Ошон үчүн биз бул маселенин төкөрөгүндө биз бир эле жогорку кеңеш, бир эле өкмөт эмес, бир эле министрлик эмес, коомчулук дагы бизге жакындан жардамга, аксакалдар комитеттери, аялдар комитеттери, энелер комитеттери, аял киши энелер комитеттери деп, аялдар комитети деп бизде баягы комитеттер бар да. Жерлерде, айыл өкмөттөрдө жаштар комитеттери дагы бизге жакындан жардам бериш керек. Жалпыбыздын маселебиз да бул. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүздүн жамааттын атынан сизге чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм.